Биз эми кылмыш кылган жокпуз, мекен үчүн, эл жер үчүн отурабыз. Биздин кылмышыбыз эмне? Мекенди сүйүү кылмышпы мисалы. Ошон үчүн канча керек болсо биз отура беребиз, түрмөбүздөн биз коркпойбуз. Наоборот, кайрактан да достойно отурабыз. Ал жакта баары тең бизди сый урмат менен кабыл алышат. Ата мекенди, эл жерди суу деп отурасыңар деп. Ошон үчүн биз эч качан коркпойбуз. Анча-мынча анча-мынчасын айырмалануу менен биз мындай бизге маселе эмес. Баарыбыз тең достойно отурабыз, чыгып кетебиз. Отура бербейбиз да. Жашоо бумеранг, акыйкатты орнойт. Канчалаган хандар өткөн акыйкатсыз. Канчалаган кимдерди гана көргөн жокпуз. Жашоо бумеранг. Бул күндөрдө өтөт, эртең кайра башка заман келет. Бизди камап аткандар өздөрү ана биздин ордусуга отурат. Учур келет, мен гарантия берем. Ошентип жаза алмай иш козгогондор Белоруссияда качып жүрөт. Лондондо качып жүрөт. Ошолордун кейпин кийишет, бизди камаган заказчиктер. Мен ага толук ишенем. Эл көрүп атат да, сокур эмес да. Ошон үчүн биз отура беребиз. Мен дагы бир жолу айтып атпайм. Толкун болот деңиздин күчтүү жери, толкундай бол кыргыздын жигиттери. 99 өнөрдүн ээси бол деп тоолук эне төрөгөн мен сени мени. Чоку болот тоолордун бийик жери, чокудай бол кыргыздын жигиттери. Чок кармаган кол менен баатыр бол деп чоң аталар үйрөткөн сени мени. Биз ата мекен үчүн отура беребиз. Керек болсо эл жери үчүн Украина, Россия согушуп атат. Именно жер үчүн. Энеде карыш жери үчүн биздин ата бабаларыбыз, Манас атабыз өткөн бул дүйнөдөн. Ошон үчүн бизге түрмө бул көп деле маселе эмес. Биз смело отурабыз. Мен кечирим да сурабайм. Чыгарып койгула деп да айтпайм. Бизди мыйзамсыз камаган тергөөчүлөр, капитандар, майорлор, подполковник алып атат. Мына акыйкаттык деген ошондой. Жаза алмай иш токуган тергөөчүлөр званиялары көтөрүлүп, жаңы жылдан кийин кээ бирөөсү квартира алабыз деп мактанып атат ачык эле. Биз заказды выполнять этип атабыз депчи. Ошондой беспредел мыйзамсыздар болот. Жашаңыз, Кыргыздын эр жигит улдары жаша. Sen эр Билден айрыласызбы? Сөзүңүз бар.